Чолпон Атада президенттин иш башкармалыгынын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чара өттү. Бүгүн 8 августта Ысык-Көл облустунун Чолпон Ата шаарында Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Аземге Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакеев, Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Булуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбаев, Министрлер кабинетинин мүчөлөрү, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү жана башкалар катышты. Ардактуу мекендештер, бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын кадырлуу катышуучулары, урматтуу коноктор, Эгемен Кыргызстандын тарыхы тагдыр чечер оош кыйыш окуялар өнүгүү жолуна түшүүдөгү түмөн түйшүктүү иш-аракеттер менен коштолуп келет. Мына ушул 33 жылдык эгемендик доору өз каармандарын өстүрүп чыгып, өз заманына ылайык мекемелерин жаратты. Өнүгүүнүн классикалык жолундагыдай Кыргызстанда дагы президент, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу, сот бийлиги сындуу мамлекеттик институттар түзүлүп иштеп келатат. Мына ошол өнүгүүгө бет алган чыйыр жолубузда аталган институттардын дээрлик баарынын ишмердүүлүгүн жүргүзүүчү мекеме катары президенттин иш башкармалыгы саясаттан тыш алып барууда. Убакыт деген учкан куш сымал бийлик бутактарынын ишмердүүлүгүн камсыз кылуу менен алектенген президенттин иш башкармалыгынын түзүлгөндүгүнө туура 30 жыл болуптур. Бир кылымдын 3/1, чейрек кылымдан ашуу мезгилди салтанаттуу белгилөөдө куттук сөз айтуу менин бактыма буйрган экен. Андыктан эң алды менен баарыңыздарды бүгүнкү 30 жылдык мааракеңиздер менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, биз ар дайым өткөндөн сабак алып, алдыга кадам таштайбыз. Тарыхыбызга терең маани бербесек, келечекке жол чабуу кыйынга турат. Ушундан улам бир эсе кийинки муундарга сабак иретинде, бир эсе тарыхыбызга таазим иретинде кечеги күнгө бир кайрылып, тарыхыбыздын бир үзүмү катары иш башкармалыктын 30 жылдык таржымалына азын-оолак токтоло кетпесек болбойт. 1994 жылдын 8 августунда Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө жоолорду бекитүү тууралуу президенттин жарлыгы менен иш башкармалык жөнүндө жобо бекитилген. Мына ушул жобо бекитилген дата, тагыраак айтканда 1994 жылдын 8 август күнү иш башкармалыктын түзүлгөн күнү катары жогорку бийлик органдарынын атайын коллегиялык отурумунда каралып бекитилген. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгы 30 жыл аралыгында иш чөйрөсүн өнүктүрүү жана сапаттуу кеңейтүү боюнча олуттуу иштерди жасоого жетишти. Албетте, кандай гана жетишкендиктер болбосун, иштин көзүн билген кесипкөй адистердин ак кызматынын натыйжасы экени айтпаса да белгилүү. Иш башкармалык мамлекеттик маанидеги маанилүү иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча жогорку уюштуруучулук деңгээлде иш алып барып келди десек жаңылышпайбыз. Анын ведомстволук уюмдары, мамлекеттик административдик имараттарды, мамлекеттик резиденцияларды, клиникалык оорукананы, автотранспорттук ишкананы жана башка мекемелерди тейлөө менен бирге кызмат көрсөтүүлөрдүн натыйжалуулугун жана сапатын дайыма жогорулатуу боюнча иштер менен алектенди. Кандай гана болбосун, бүгүнкү иш башкармалыктын башаты, турган турушу, турпаты мына сиздерден башталган, сиздерден уюган. Учурдан пайдаланып 30 жыл ичинде өмүр жолун, билимин, күч аракетин толугу менен иш башкармалыктын ишмердүүлүгүн арттырууга жумшаган кызматкерлерибизге дагы чын жүрөктөн ыраазычылык билдире кетейин. Бүгүнкү күндө бийлик бутактары өз-өзүнчө иш алып барганы менен бир мүдөөнү көздөп, элибиздин бакубатчуулугун камсыз кылууга, коррупцияга каршы күрөшүүгө, ачык коомду курууга багытталган реформаларды жүргүзүү аракетинде экенин жакшы билесиздер. Бул өз кезегинде биздин ишибизге кошумча талаптарды белгилеп, алдыбызга жаңы максаттарды жана жаңы милдеттерди коюп келет. Мындан улам буга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы менен Кыргыз өкмөтүнүн жогорку кеңештин аппаратынын ишин финансалык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык жана медициналык жактан камсыз кылуу максатында өз-өзүнчө иш алып барып келген эки башкармалыкты бириктирүү чечимин кабыл алганбыз.
чакан өлкө үчүн бир иш башкармалык кылып түзүүнү коомчулуктагы туура кабыл алган миллиондогон акча каражаттары дагы үнөмдөлдү. Жоопкерчиликти мойнубузга алган соң айрым түзүмдөрдү иш башкармалыктын карамагына алуунун өзү дагы логикага туура келген маселелер. Тагыраак айтканда, ортодогу ортомчуларды четтетип, түз иштетүү маселеси колго алынды, натыйжасын жалпы эл көрүп турат. Ошентип бүгүнкү күндө президенттин иш башкармалыгы материалдык техникалык базасы бар, кесипкөй адистерге ээ, белгиленген компетенциясынын алкагында жүктөлгөн милдеттерди жогорку жоопкерчилик менен аткаруу мүмкүнчүлүгү бар уюмга айланды. Сөзүбүз куру болбош үчүн эл журтубузга биздин иш башкармалык учурда коммуникацияларды, ирригацияларды жана жаңы имараттарды оңдоо жана куруу кызмат көрсөтүүнүн жана тейлөөнүн жаңы системаларын түзүү аркылуу өлкө тургундарынын жашоо турмушунун деңгээлин көтөрүүгө багытталган милдеттердин кеңири спектрин көрсөтүп келатканына учкай токтоло кетели. Мындан 2 жыл мурун баарыбызга белгилүү окуялардан кийин Баткен облусу калыбына келтирилди. Ага байланыштуу көптөгөн аскердик бөлүктөр капиталдык ремонттордон өткөрүлдү. Каракол аэропорту, Жылуу булак ден соолукту чыңдоо комплекси, Алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору, Энвер Гареев атындагы ботаникалык бакча, Жыргалаң санаторийи, Кыргызстан Азербайжан достук сейил багы жана башка социалдык объектилердин оңдолуп түзөлүшүн буга мисал катары айтсак болот. Ал эми жакын арада Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жаңы имаратынын ачылышы болоорун дагы жарыялай кетсем болот. Ошону менен бирге капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жаткан Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик цирктин имараты көрүүчүлөргө эшигин ачаар күн дагы алыс эмес. Кыргыз деңизи мамлекеттик ишканасынын реконструкциялоо, Мурас мамлекеттик ишканасынын курулуш иштерин дагы иш башкармалык колго алгандыгы барыңыздарга белгилүү. Мындан сырткары учурда иш башкармалык тарабынан өлкө боюнча 12659 батирдин курулушу жүрүп жатат. Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасынын алкагында республика аймагында дагы 16351 батирдин курулушу башталды. Жалпысынан аталган программа боюнча 29 миңден ашуун батирдин курулушу пландалууда. Кыскасын айтканда, азыркы тапта иш башкармалык президенттин, министрлер кабинетинин, жогорку кеңештин ишмердигин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык жана медициналык жактан тейлөөдөн сырткары өлкөбүздүн өнүгүү жолуна түшүүсүнө кошуп жаткан салымын мына бүгүн 30 жылдык мааракесин белгилөө салтанатында баса белгилеп коюуга арзыйт. Мен жогоруда иш башкармалыктын тикелей жетекчилиги астында жүргүзүлүп жаткан долбоорлорду, натыйжалуу иштерди гана тизмектедим. Ал эми министрлер кабинети тарабынан өлкөбүздүн өнүгүүсүн шарттай турган ири долбоорлор болсо өз нугу менен кетип жатат. Урматтуу башкы башкармалыктын жалпы кызматкерлери, 30 жылдык тарых айтканга оңой болгону менен түзүмү калыптанып калган, жогорку кесипкөй адистер топтолуп иш алып барган, алдыга бир топ иштерди жасоого жетиштүү бир мезгил мерчеми. Биз жаңы Кыргызстанды куруу жолунда баратабыз. Мындай тарыхый учур өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошуу вазифасы сиздердин да маңдайыңыздарга жазылыптыр. Бул тарыхый мүмкүнчүлүктү туура кабылдап, туура пайдаланууга, туура багыт алууга умтулуңуздар. Өнүккөн Кыргызстанды куруу жолунда сиздер элдин эсинде кала тургандай ак кызмат өтөөңүздөргө мен бекем ишенемин. Өлкөбүз үчүн чарчоо дегенди билбей, чамдап иштей бериңиздер. Ишиңиздерди албан ийгиликтер коштосун. Бүгүнкү майрамыңыздар иш башкармалыктын 30 жылдыгы менен дагы бир жолу куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат.